Алардын оюнда типа мен таштап кеткенмин. Анан ар кимдин ар кандай психологиясы бар, ошого жараша подход кылабыз. Көрсө камалгыча өзү тойлордо ырдап жүрчү экен. Завтракка чыгарган учурда биздин соттолгондордун сопровождениясы менен чыгат. Таза аймакта 46 баяндаган ички кызматтын улук сержанты. Соттолгондор азыр бизде несовершеннолетний деген бар бөлүм. Алар өзүнчө. Алар өзүнчө азыр ал жакта бар соттолгондор. Мен отурганыма 9 жыл болду. Өзүмдүн ушундай бир чоң максатым бар болчу. Ошо формага өтө кызыкчумун. Үмүтүнү деле үзүп койгом да. Оор тагдыр менен келишет. Тагдырлары өтө оор. Торттун ичине салып кирген учур болгон. Жолугушуу бөлүмүнүн кызматкери дыккат карагандыктан билинген да. Мекенге кызмат кылам, рахмат. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда биз номер 2-түзөтүү мекемесинде турабыз. Бул жерде өзгөчө айымдар кармалат. Айымдардын ошол башына түшкөн сыноолорун ошол жерде өткөрүшүп, өзгөчө ата мекенибизге кызмат кылган, ошол жерде иштеген инсан айымдар менен баарлашканга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Ооба, иштеп жатабыз. Сиз менен дагы көрүүчүлөр менен биргеликте таанышууну тура көрдүк. Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип койсоңуз. Мен аты жөнүм Бекболотова Жылдыз Бекболотовна. Азыркы учурда номер 2 мекемеде отряд башчы, социалдык кызматкер болуп жумуш иштейм. 2 жылдан ашты. Мен изолированный участок строгого режима деп коет. Катуу шарттагы соттолгондорду 2ден ашык соттолгон, 2ден андан ашык соттолгондорду карайм. 2 жылдан ашты дедиңиз. 2 жылдан ашты иштегениме. Негизи сиздин өзүңүздүн оюңуз боюнча бул жерде иштеген оорбу же сиз үчүн кандай? 2 жыл болуп туруп кандай кыйынчылыктар болду? Чындыгында албетте кыйын, моралдык жактан, психологический, анткени ар бир соттолгондордун мен отряд башчысы болгон үчүн индивидуальный подход кылыш керек да. Анан ар кимдин ар кандай психологиясы бар, ошого жараша подход кылабыз. Ошондуктан оор эле деп эсептейм мен. Оор эле. Да, оор эле. Бул жакка деле жөн келип калбасаңыз керек. Негизи мындай бул жакка кесип тандоодо кандай келип калдыңыз? Мен өзүм МВД академияны бүткөм. 2021 бүтүп, бул системада негизи менин атам иштеген, азыр деген ардагер өзүмдүн эжем иштейт. Ушундай эле мен дагы ушинтип форма кийип иштегим келгендиктен ушул жакка келип калдым. Демек кыялыңыз болчу экен бул. Кыялым болчу деп айтсам болот, ооба. Анткени кичине кезинен бери билем, анткени атам иштечи, көрчүм, эжемди көрчүм. Ошолордун артын аркаладым десем болот. Жакшы. Атаңыздын жолуңузду жолдоп турсуз. Атамдын жолун жолдодум. Бул жерде соттолгондор деген катуу режим, анан жалпы деп бөлүнөт экен. Катуу менен жалпынын айырмачылыгы? Катуу режим дегенде мен азыр ошол шарттагы соттолгондорду карайм да, ошол жакта жайгашкан. Алар деген бир өзүнчө изолированный участокто болот. Бул жакка аралашышпайт. Бияка чыкса дагы, например, обедке или завтракка чыгарган учурда биздин соттолгондордун сопровождениясы менен чыгат. Соттолгондор коштоп бул жакка алып келишет. Алар деген өзүнчө участокто жайгашышат да. Булар свободно мындай басып жүрсө болот. Бирок ошолор менен эле чогуу эле ошол соттолгондор менен, биякта жалпы режимдеги соттолгондор менен эле чогуу цехке барып иштешет. Ушундай. Негизи сизди психолог катарында көрсөк болот?
Психолог катары мен айтсам болот, что биздин тармак ар тараптуу десем болот. Биз как психолог болуп кетебиз, нотариустан доверенность, ушундай ишеним каттарды биз аркылуу алышат. Нотариустун жумушун да алып кетебиз десек болот. Соц кызматкери болобуз. Соц кызматкери соц тармактан неме паспорт алып беребиз. Ушундай. Мисалы көпчүлүк ушул сырттагы жарандардын мындай ой жүгүртүсү менен карай турган болсок, элдер ойлошот түрмө десе эле абаканаларды мындай корс мамиле кылган, ушундай бир урушкан, жана биздин кызматкерлер аларды урган абалга төркөлөт да. А бул жерде шарт кандай негизи ал үчүн? Мен антип айта албайм, анткени мен билишимче азыр деген бүт баары законно да. И мен иштей элекке убакта деле андай каттоо болгон эмес. Мен иштеп жүргөн убакта деле андай эч учур болгон жок, анткени азыр деген бүт баары законно болуп атат. Андай жок, соттолгондордун укуктары деле жакшы эле корголгон деп айта алам. Жакшы. А негизи эгерде сыр болсо, бул жака канча жаштан өйдө бул абаккана окшойт? Бизде соттолгондор азыр бизде несовершеннолетний деген бар бөлүм. Алар өзүнчө. Алар өзүнчө азыр ал жакта бар соттолгондор. Түшүнүктүү. Бир жылдары биз жаңылык тармактарынан угуп калганбыз, ушул жерде маданий иш-чаралар да өтөт. Байма-бай болуп турса керек. Албетте бизде деген маданий иш-чараларды именно биздин бөлүм, тарбиялык бөлүмү маданий иш-чараларды биз өткөрөбүз. Жаңы жылга карата, күзгү майрам, ушундай көптөгөн майрамдарды өткөрүп турабыз, анткени соттолгондорду кандай десек, коомго батыраак кошуп, алек болушат, бул жакта отурганды унутушуп. Көп эле болуп турат биз тараптан көп болот ушундай маданий иш-чаралар. Жакшы. Кандай десем, бул жагы катуу кармалчу жак, анан бул жагы жалпы деп бөлгөнбүз. Бул жак катуу эмес, таза аймак деп айтылат. Бул жакта азыркы мээрим борбору деп аталат. Реабилитация жана социалдык адаптация бөлүмү деп атайбыз. Жолдош лейтенант, таза аймакта 46-ынчы баяндан ички кызматтын улук сержанты Кудаш кыз. Саламатсызбы? Кандай иштейсиңиз, жакшыбы? Бул жак өзүңүз айткандай мээрим деп аталат экен. Толук чечмелениши эмне үчүн мээрим деп койгонсуздар бул аймак? Мээримди бул жак таза аймак деп эле айтылчу азыркы учурда. Биздин президенттин жарлыгы менен десем болот. Биякта мээрим деп аташкан, ар бир мекемеде өзүнчө бир название беришкен да, бул жакта реабилитационный центрге мээрим деп аташкан болчу бул жактын кызматкерлери. Кандай соттолгондор? Бул жакта деген соттун өкүмү боюнча баңгизаттан лечение алыш керек болсо, наркология жактан, алкоголдук жактан лечение алыш керек болгон соттолгондор бул жакта жайгашкан. Биякта определенный убакыт өтүшөт, лечение алышат, андан кийин биз тараптан, отряд башчылар тарабынан мүнөздөмө берилип, медицина тарабынан өттү, которсок болот деген заключение бергенден кийин общий жалпы режимге кошулушат. Сиз менен биргеликте кирсек болот бечи, Болот. Бул жака киргенде эле бир өзгөчө атмосфера экен, жанагы жаңы мектептер салынып го, ушундай сыяктуу эле. Ооба, бул жак таза жаңы салынган атайын бөлүм болуп саналат. Бул жакта деген соттолгондорго тренинг өтүшөт. Тренинг дегенде баягы Сабак өтүшөт. Ооба, бул жакта атайын мугалимдер барбы? Мугалимдер биякта деген бул жактын өзүнчө сотрудниктери бар, мээрим бөлүмүнүн. Бул жакта ал соттолгондорду биз деген сразу карантин бөлүмүнө келгенде эле соттун өкүмү боюнча деп айтып кеттим го. Ошондой соттолгондор болсо мээрим бөлүмүнө айтабыз. Алар да келип маектөшү өткөрүп, анан бул жака алып кетишет, если керек болсо. Анан бул жактан 12 шаг деген лечениясы бар. 12 шаговый. Бул леченияны өтүп, анан кийин определенный бизге убакыт өткөндөн кийин биз жанында комиссия коебуз. Шарттар аябай жакшы экен. Бул акылдуу доска деп коет. Биздин соттолгондорго аябай чоң жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Кээбирки мектептерде жок негизинде. Шарт жакшы экен. Шарт жакшы. Бул жакта жата турган бөлмөлөр да бар экен, Бул жакта спальный помещение бар, соттолгондор. Ушул жакта жатышат. Бул жакта эле жатышат. Каасаңыз. Бул жакта эле жатышат. Бул жакта жатышат соттолгондор. Ошондой эле жумуш менен алек болушат. Бул жактан общий режимге жанагы швейцехке барып, крой алышып. Бул жак лекция окуй турган зал экен. Лекционный зал, биякта соттолгондорго лекция өтүшөт кызматкерлери.
Телевизор дагы бар экен. Телевизор биз айтып кеткен эле бүт шарттары каралган. Жакшы. Бул жактан лекция өтүшөт соттолгондорго. Китептер бизде атайын соттолгон үчүн бул жакта китептер бар экен. Бүт эле ошолор окушса экен. Ооба, ошолор окушат. Бизден библиотека дагы бар, өзүнчө ал жактан дагы. Өзүнчө дагы библиотека бар. Ал жактан дагы под роспись алып окушса болот. Бул сүрөттөрдү художник Замралипов бул соттолгондо тарткан эмес болуш керек, Жок, буларды жаңы ачылганда өзүбүз койгонбуз. жакта жатакана. Класс деп бөлүнгөн экен. Бул жакта деле жанагы бөлүмдүн экинчи эшиги. Жанагы биз деген жумуш менен да камсыз кылып кетебиз да. Бул жакта швейцех бар, өзүнчө биякта жайгашкан, соттолгондор жумуш кылышат. Түшүнүктүү. Жакшы. Эртең менен 8ден түшкү 11ге чейин түшкү тамак, андан соң түшүнүктүү. 5те текшерүү чыгат. Мисалы бул жакта бекер иштебейт да. Ооба, бекер иштешпейт. Акча төлөнөт. Акча төлөнөт. Биздин мамлекет тарабынан акча төлөнөт. Анан соттун өкүмү боюнча карыздар болсо, удержание болот. Сот тарабынан кармалат. Ошентип өзүнүн бир өкүмүндөгү материалдык чыгымды төлөй алышат. Ошол жакта иштеп төлөй алышат. Кийим тигүүдөн сырткары дагы кандай жумуштар бар бул жакта? Бизде соттолгондор бияктан нан чыгаруу бөлүмү, завод десем болот. Ушундай ал жакта нан чыгарып, ушундай жумуш менен алек болушат. Иштебегендер ПТУ бар, технический училище бар биякта. Ал жакта 5 направление боюнча соттолгондор билим алышат бизде. Жакшы. Канча убакыт окушат ал училищеде? Ал училищеде деген ар кандай периодто окушат. Например, быйыл башталды. Окуу бөлүмү окуу период сентябрдан башталды. Ал жака деген могул жыл аяктанга чейин окуй беришет. 5 жыл бою. Жакшы. Чоң рахмат анда сизге. Башка кызматкерлер менен иштешкенге аракет кылалы. Терең ырахчылык билдиребиз. Сизге ийгилик каалайбыз. Эки дүйнөлүк бактылык, анан атаңыз дагы ушу кызматка киришкен, атаңызга салам айтыңыз бизден. Жетинчи каналдан. Чоң рахмат. Рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, азыркы учурда биз ушул жерде соттолгон айым менен биргеликте отурабыз. Ушул жерде маектешип сиздер менен чогуу таанышалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай сапа? Эсиңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иштериңиз жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштырып кетсеңиз. Өзүм жөнүндө мен отурганыма 9 жыл болду. 2015 жылы Россияга кеткем, иштейм деп. Ошо 6 балам бар. Күйөөмөн ажырашып кеткенден кийин жашаш кыйыныраак болуп калды. Балдарды багышым керек, балдарым жаш болчу. Анан 15 жылы Россияга кетип, ошол жакта 1 жылдай иштеп, 1 жылдан кийин кырсыкка жолугуп камалып калдым. Ошо ал жакта 7 жыл 8 ай отуруп келдим. Бияка келгениме, экстрадиция болуп келгениме ровно 1 жыл болду. 1 жыл, э? Ровно 1 жыл болду бияка келгенибизге. Ошо аякта кыйналдык аябай режимдер менен. Аякта режим да аябай. Биздеги менен ал жактын айырмасы бар экенби негизинде? Айырмасы бар. Ооба, аябай эле айырмасы бар. Аякта мындайча айтканда өтө жесткий да. Бизге караганда, аякта аябай кыйынчылык. Ошо 7 жыл, 7,5 жыл отуруп, связь болбоду менде, бир туугандарымда, энатамда. 7 жыл бою. 7 жыл бою связь болбой, же телефон болбой, же башка болбой. Себепти дегенде, аякта биздин мындай үйүңдөгүлөр менен сүйлөшөйүн десең, кыргыз тилине уруксат бербейт. Не только мне, башка любой иностранцдар болсо, ошолорго өздөрүнүн тилинде сүйлөштү уруксат берилген эмес да. Ошол себептен мен 7 жыл бою, 8 жыл бою үйдөгүлөр менен связьга чыга албай, аябай кыйналып жүрдүм. 6 балам бар. Же аларды кандай чоңоюп атканын билбей, кимдер менен каерде жүрөт, энатам кандай, ден соолугу кандай, бир туугандарым кандай, аябай кыйналдым. Мен психически кыйналдым аяктарда. Сиз ошол жакка түшкөндө үйдөгүлөрүңүз билди беле? Үйдөгүлөрүбүзгө ооба, бияк алардан Россиядан кабар беришкен экен. Кызыңар бизге түшүп калды деп. Ошол
Мени мындай эле билишти, чтобы мен отурам. Анан ушакка келген күнүмө чейин 7 жыл бою, 8 жыл бою кандай болуп отурам мен, каерде отурам, эмне болуп отурам, мен тирикменби, тирик эмесменби, эмне болгон мага, мен Россиянын кайсыл жеринде зонасында отурам. Менин үйүмдөгүлөр практически эч нерсени билген жок. Себепти дегенде бизде вообще связь болбоду. Мен ошол звоноктон аябай кыйналдым. Бизге уруксат бербей, сүйлөшсөңөр только орус тилинде сүйлөшөсүңөр дейт. Мен бир туугандарым, менин аталарым кыргыз тилин билбеген, орус тилин билбеген үчүн ошо уруксат жок болуп, аябай ошол жактан психически кыйналып жүрдүм. Анан депортация өзүм 2 жыл бою 2020 жылы депортацияга жаздым. Жазсам 2 жыл бою анамына депорт кылабыз, анамына депорт кылабыз дейишти. Срогум 16 жыл. Жарым срогуңду отуруп берсең, анан депортация болосуң, болбосо депортация болбойсуң деп ошентишип эме кылышты, кармашты. Ошо айткандай эле жарым срокто отурдум. Отуруп анан өзүм умтулдум да, өзүм элиме кетемен, өзүм мекениме кетейин депчи. Себепти дегенде эң кыйыны ошо эне атамды тириктигин билбей, ооруганын билбей, жакшы жүргөнүн билбей, ошондой болуп эле кыйналып жүрө бердим да. Балдарым каякта жүрөт, кантип өсүп атат. Мен 14-жылы кетип атканымда кичинекай, эң кичинекай балдарым чоңу 13 жашар, кичинекайым 11 жашар болуп калган да. Отурганда ошондой болчу, э? Ооба, азыр уже 20-21 жашка чыгып калыптыр балдар. Бияка келгенден бери, келгенден кийин анан көрдүм да балдарымды. Бул жака келип кабар алып кетишти. Ооба, бул жака келип, кыздарым келип, балдарым келип кабар алып, анан кийин ошол жака келип, бирок Кандай сезим болду биринчи көргөнүңүздө уулуңузду? 7 жылдан кийин көрсөңүз, демек 20-18 жаштан өтүп, баягы үйлөнөйүн деген убакка келип калыптыр, бой жетип. Мен аябай ыйладым. Анан мен балдарымды таап бергиле деп чалдым да, көрсөткүлө мага таап бергиле деп чалсам, видеозвонок менен сүйлөшүп атпайбызбы? Чалсам чоң эле кишилерди эле. Кишилер да, анан бул ким, бунусу ким деп мен өзүм балдарым менен тааныбай койдум да, ошончолук деңгээлде чоңоюшкан да. Мен оюмда, көзүмдө мен кетип атканда кандай калса, ошондой эле мен сохранить болуп калган экен башымда. Келгенден кийин балдарымды аябай тааныбай жаман ыйлап койдум. Раса ыйладым, бакырып, балдарым мени көрүп алып, жөн эле жатып алып ыйлашты да, аябай ыйладык. Кыйын болгон аябай. Жеңилдедиңизби бирок көргөндөн кийин? Жеңилдедим. Мен ошо үмүтүмдү деле үзүп койгом да, аларды башка көрбөсөм керек деп. Бияка экстрадиция болуп келбесем, дагы аякта 8 жыл отурушума туура келет эле да. 16 жыл. Ровно от звонка до звонка может отурушума туура келет эле да. Анан азыркы моментте кичинекай балам катташат, кичинекай кызым катташат. Чоң балам катташпайт. Тарын чыгарып сизге? Мен кетип атканда алар жашпачу да. Алардын оюнда типа мен таштап кеткенмин деп ойлошот. Ошондой ойдо да чоң балам 21-22 чыгып калды. Жалынам да азыр чалып балам сүйлөсөң, сүйлөп койсоң десем, менен сүйлөшпөйт. Тарынат. Балким азыр жаш болуп атат. Бир аз дагы убакыт керектир балким. Алардын оюнда ушу мен типа таштап кеткенмин да. Деп ойлошот. Деп ойлошот. Мен негизи күйөөм 2016-жылы ажырашканмын да. Ажырашып кеткенден кийин ошо 14-15 жылга чейин кыйналып, ошо балдарым менен билишет, квартираларда кыйналып жашаганбыз, аябай кыйналганбыз. Анан карасам балдарым чоңоюп атат, 6 бала бар. Чоңдорум, кыздарым боюнча алар турмушка чыгышты. Анан колумда 3 ошо кичинекайым калды. Ойлогом анан кийин ошо Россияларга барып, балдар чоңойгучу кишини үйпүй кылып, ошолорду бутка тургузуп дегендей. Окат кылайын деп калып, бала тирил кылыш керек, башка чоңоюш керек. Алардын оюнда эми мен башка ойдо кеткем. Аларга эми айтып десең деле алмалда может түшүнөтүр, может түшүнбөйтүр. Азыр алардын оюнда ошо тарынчы бар, чоң балам сүйлөшпөйт да. Типа мен таштап кеткенмин да.
азырга чейин. Эми балким бул берүүсү дагы ошол уулуңуз көрүп калат дейм да. Анан уулуңузга эмне дейт элеңиз? Кандай кабыл алыш керек? Кандай түшүнүш керек сизде? Мен балдарыма биринчи орунда кечирим сурайм. Балдарыман да, кыздарыман да, эр атаман да. Ушу билбейм, Кудайым тагдырыма жазганбы ушул нерселерди баардыгын. Мен деле жаман ой менен кеткен эмесмин да, эми өзүбүздүн элден чет элдерге кетип иштеп, же ошол жака именно специально барып бирөөлөрдү өлтүрүп, ошол жака камалып кетейин деген ойдо барбайт да эч кайсыл адам эле. Эми бул Кудайдын кырсыгына ушундай болуп дуч болуп, мен балдарыман кечирим эле сурайм биринчи орунда. Ошо чоң балам мен аябай кечирим сурайт элем. Азыр түшүнбөсө кийин балким түшүнөттүр. Баланы балалуу болгондо билесиң дейт. Ооба, ошо. Балким ошол убакытка жеткенде түшүнөт. Азыр канча убактыңыз калды? Дагы. 8 жыл остатка мен келгем. Бияка келгенибизден кийин президентибиздин приказы менен день за два деген бар экен. Ошо менен 2 жыл алынды. Кудай буйрса быйыл ноябрда 1 сотко кирем. 11 ноябрда сот болот дейишти. Ошого биздин эмелер даярдайбыз, документтериңизди даярдап, ушу ноябрда сотуңуз болот, сотко киресиз деп айтышты. Беседага чакырышып, сүйлөшүп. Макул дедим. Эми остаткам 5 жыл да. Билбейм 5 жыл остатка менен өтөмбү, өтпөймбү, себептен дегенде берди 1 жыл же 1,5 жыл эми мен коймойнча, остаткасы калмайынча биякта кое бериш өтө кыйын экен. Түшүнүктүү. Бүт эми бул жактан чыгасыз буйруса, негизинде ал күндө күтүп туруп сизди алдыдачы. Анан чыкканда эле сиз деле бул жакта жүрүп, ичиңизде кыялданып жүрсөңүз керек. Буну кылам, тигини кылам деп. Бул жактан чыкканда эмне кылайын деп атасыз? Мен бул жактан чыкканда биринчи эле ошо үй жайыбыз жок эле, ошол тууралуу кыйналып эле кеткем иштейм. Биринчи максатым чыгып эле үй алыш. Ошо балдарымды жайлаштырып, ошо балдарымды бутка тургузуп, ошо 2 балам. Эми ошомойдон тарынып кетпестир, Кудай буйрса. Түшүнөтүр деген ойдомун. Менин биринчи эле максатым балдарымды бутка тургузуш. Калганын дагы убакыт көрсөттү. Ата-энеңиз бар экен? Ата-энем бар, Кудайга шүгүр. Бир туугандарым бар. Ата-энеңиз менен телефон аркылуу сүйлөшүп турасызбы? Сүйлөшөбүз жакшы. Мисалы, уулуңуз тарынып туруп, ата-энеңиз тарынган жокпу? Жок, ата-энем аябай биринчи камалып кетти деп укканда аябай ыйлашып жаман болгон экен. Кийин мага бир жолу кат бар да, аяктан кат жазышат элек да. Биз сени күнөөлөбөйбүз, жердин жүзүндө камалган бир эле сен эмес. Бул Кудайдын тагдыры, балам. Биз сени кечиребиз, күтөбүз деп ошондой жазган каттары бар. Анан сүйлөшсөк, азыркы убакытта мамам менен сүйлөшүп турам. Атам менен сүйлөшө албайм. Атам менен сүйлөшөйүн десем эле, атам сүйлөй албай, ыйлай берет. Анан чыдабай калдык дейт. Ошо 14-жылы кеткен болсам, азыр полный 10 жыл болду да көрүшпөгөнүбүзгө. Анан бияка келип кеткиле свиданияга десем, апам деле урукчан болуп калыптыр, 70-ке чыгышып калды экөө тең. Атам дагы ошондой урукчан болуп, азыр анан шартыбыз да канча эме эмес деп, баламсага бара албай атабыз. Ошо көзүбүздүн тирегинде чыгып калсаң жакшы болот эле деп ошентип атам көргөндө эле ыйлай берет, менен сүйлөшө албайт. Анан апам башында ошо келгениме 1 жыл болсо, 7-8 ай апам деле сүйлөшө албай, ыйлай берди көрүп эле. Анан кийин кичине көнүк анча-мынча сүйлөшөт азыр. Сүйлөшөт, постоянно ыйлап сүйлөшөт. Сиңдилерим дагы ошондой, инелерим дагы ошондой. Кыздарым аябай ыйлайт, неберелеримди көрсөтүшөт. Неберелерим чоң болуп калыптыр, эми аларды эч кимдин тааныбайм да. 10 жылдан бери кыйла нерсе өзгөргөн, 10 жылдан бери ошо мындай жакындан көрө албай, ошо кыйналам да азыркы убакта эн атамдычы. Эми билбейм, президентибиз ырайымдуулук кылып
билбейм, аябай ушу жылы чыгып кетишке аябай эмем бар да. Үмүтүм бар да, ушу жылы чыгып кеткенче. Себеп дегенде уже 11 жылга кадам коет, эне тамды көрбөгөнүм. Алардын келишине шарты жок. Бир эмеде Базар Коргон районунун Жайтерек айылы деген алыста да айылдарда жашашат. Мен өзү ошол Жалал-Абадта. Жалал Абадтын бир айылында жашашат. Аябай эле узак. Анан мен айтам, ошактардан ушака келдим. Силер үчүн Кудайдан суранып тиленип келдим. Өлүбөй тирик келдим. Канча деген азаптарды тартпадым, канча деген кыйынчылыктарды көрбөдүм. Ошактардан ушака келгенде, ушака келгенден кийин келип көрүп кетсеңер болот, апа, ата деп айтам да. Айтсам, кызым вообще шартыбыз жок. Деп ошентип анан атам сүйлөй албай эле берет. Апам айтат, болбой эле атаң болбой эле калган, акыркы күндөр катуу ооруйт деп ошентет. Билбейм, мен бирден бир үмүтүм 5 жыл остатка болсо дагы быйыл чыгып кетишим да. Дагы билбейм 4 жыл отурамбы, ошо остаткамды күтүп 5 жыл отурамбы, же 3 жыл отурамбы. Ошо жылдар бою билбейм остаткаларым калган эмесинен эне атамы же энемеби же атамабы же бирдемке болуп же мен көрбөй калсамбы же кокустуктан өтүп кетсеби. Мен эч качан өзүмдү кечире албайм да. Мен биринчи орунда ошо эне атам менен балдарымды 10 жылдан бери боорума баса элекмин. Ошол эле. Калганын табам. Көпчүлүгү бакытты байлыктан издейт, башка нерседен издейт. Сиз ошол бакытты түшүнгөн инсан катары бакытты кандай түшүндүңүз сиз? Бакыт деген эмне экен? Бакыт дегенде биринчи дегенде өзүңдү эне атаң менен эле бала чакаңды, бир тууганды, эне атаңды, бала чакаңды эч качан ол алтынга алмаштыргысыз. Себепти дегенде акча деген, башка деген ал колдун кири. Ден соолугуң чын болуп эле Кудайым ден соолукту берген болсо, башка нерсе табылат да. Мен ошол нерсени эле сездим да. Өзүңдү бала чакаң, эне атаң, бир туугандарың ошолор эле алтынга алмаштыргысыз эме болот экен да. Мен мындай байлык, сайлык керек эмес. Бөтөн элде жүргөндөр, эки жакта жүргөн биздин балдар кыздарыбызга айтат элем, ошол эме деген сөз бар го. Эч качан өзүңдү, элиңди, жериңди эч кандай акчага, эч кандай алтынга алмаштыргысыз. Өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн жерибизге жетпейт да. Мисалы, Россияда отуруп, анан бул жака которо калгандан кийин жанына кичине тынчы түштүбү? Кыргыздарыбыз, биздин кызматкерлер да кыргыз болуп турса, мындай жүрөгү өзүбүздүн эле адам деп мындай кичине жеңилдедиңизби ошол жакта? Биз СИЗОго кирип келгенде 21 адам келдик. 19 бала. Жалгыз сиз? 20 балабы. 19 бала, 2 кыз келдик. Балдарыбыз жалаң ошо силерде өспүрүмдөр. Келгиче жанакаларды көрүп ыйлап келдик да. Неужели өзүбүздүн адамдарыбызды көрөбүз депчи. Бири-бирибизге жолдо поддержка берип келдик. СИЗОго келип кирип, анан бири-бирибизге ишенбей, жанакы менен келген кыз дагы 8 жыл отурган. Мен дагы 8 жылда почти отуруп койдук, экөөбүз келдик да. Анан СИЗОго келип эле биз өзүбүзгө келдикпи деп эми мындай кандайдыр сказка болуп атат да бизгечи. Бири-бирибизди ургулактап, СИЗОго кирип эле сумкаларды ыргытып, тансага түшпөдүкпү? Бакырып кыйкырып аерде карантинде эмелер отурган экен да, жаңы эле камалгандар отурган экен. Биз сүйүнүп, бакырып, кыйкырып, секире бердик да. Неужели өзүбүздүн элибизге келдик депчи. Беркилер бизге карап кыйла таңыр качты. Эмне булар келип алып, биз камалып калып ыйлап атсак, эмнеге булар келип алып тансага түшүп атат деп. Алар түшүнбөй атат да биз каяктардан келе атканыбызгачы. Роса аябай
чындаппы дейт. Ошол маалда как раз телевизор коюлуп экен, музыка угуп отурушкан экен. Анан бир 6 карантинге жаңы эле түшкөн аялдар бар экен. Эсөө эле отурушту биз жарым саат бою тансага түштүк. Реально ыйлап атабыз, тансага түшүп атабыз да. Полдорду тебебиз буттарыбыз менен. Реально бакыртабыз, кайра экөөбүз туруп калабыз дагы, кайра бири-бирибизди кучактайбыз. Неужели өзүбүздүн элибиз депчи. Ошондой жаман кыйналдык да, аябай. Сүйүнүп, жейшенбейбиз. Жанымдагы кыз туруп, так мына биз чын эле Кыргызстандабызбы? Чын эле өзүбүздүн элдебизби? Ооба деп кайра туруп, кайра кучактайбыз, кучакташабыз, ыйлайбыз. Ошентип бир күн өзүбүзгө батпайбыз да, неужели өзүбүздүн родина депчи. Неужели деп биз өзү бакырып Казакстандын эмесинен границадан өткөндө эле баштаганбыз. Мен машинанын эшиктеринен кичине мына көрүнөт да, эшиктер жолдон карап келе атабыз да. Ошакта эле баштаганбыз биз ыйлаштычы. Кудай ушу Казакстан эмесинен өтүп алсак деп кудайлап границадан өтүп алсак. Экинчи дедим, Кудай, экинчи дедим, эч качан бирөөнү мындай сырттарга чыгыштын кереги жок да, же Россиясына, же башка жагына. Ушу эптеп эле тынч болуп эле, бала чакаң менен эле, ушу өзүң элиңде эле. Бирөөнүн элинде бай болгончо өзүң элинде гада бол дейт го. Ошондой эле жаман аябай кубанганбыз бирок. Келсек, аякта робаларды кийебиз да, режим тынбай. Келсек эле баардыгы вонный одеждаларды кийишип жүрөт анан. Неужели ушундай деп биз раса корктук да. Биз келип алып бир апта ушинтип отура бердик да. Режим да. Аны тарбиялап койгон 2-3 жашар балага окшоп ушинтип отура бердик. Анан бизди кыздар кичине мындай кылсаңар, андай эмес, Россия аякта калды, бу жерде андай эмес, мындай десе. Ошентип бир апта кыйналдык бирок. Режимге эркин жүрө албай кыйналдыңыздар. Эркин жүрө албай кыйналып, Оляны кийимин кийип алып, дагы чыгып тартынабыз. Эмне деп раса кыйналдык. Кийин көнүгүшүп калып, сүйүнүп кийишпи? Сүйүнүп раса. Өзүбүздүн эмеге жетпейт экен, элибизге жетпейт экен деп. Көп кыйынчылыктарды өткөздүк бирок. Азыр Кудайга шүгүр, эми бир кадам ушу үйгө эле турат жолубуз. Ооба. Кудай буйрса. Чоң рахмат сизге, апа. Кудай таалам сыноосу жеңилдетсин, Кудай таалам сиздин тилегиңизди кабыл кылаптыр. Рахмат. Башта айткандай, баягы Кудай таалам өзүнүн сүйгөн пендесине гана ушул пендем ушул сыноон көтөрө алат бекен деп сыноосун берет экен. Ушул сынооңуздан эртерээк кутулуп, балдарыңыздын жанына алыңыз деп биз дагы өтүнөбүз, тилектешпиз. Рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. Буюрса, ойлогон ой максаттарыңызга жетишиңизге дагы тилектешпиз. Буюрса, сизди жалпы эл колдойт, эл көрүп атат, билип атат. Рахмат. Сизден сырткарыда канчалаган айымдар отурат. Аларга да Кудай таалам бир сырттап бир сыноо берген экен, алар да отурат дейли. Чоң рахмат, апа. Балким, сиз учурдан пайдаланып эфирден уул кыздарыңыздарга бир жакшы салам айтып, ата энеңизге бир айтып койсоңуз болот. Ойна атама салам айтам. Ар дайым ден соолукта болушсун. Бала чакаларым, эне аталарым ошо 10 жыл бою көрүшпөй аябай азаптабыз. Кудай буйрса, Кудайым насип этсе, мен быйыл жакында Кудай кааласа, быйыл жаңы жылга чейин чыгып кетем деген ниеттемин. Кудайым буйрса, ушу мен быйылбы ошо исламан Аллахым насип кылган күнү чыгып кетишиме мен бактыма эне атам тирик болсун, тынч болсун. Бала чакам деле ошону каалайм. Балдарым Кудай буйрса чыгып, өзүм боорума алып, бардыгын топтоп, ошо калган өмүрүмдү мындан кийин жалаң эле жакшылыкка, балдарыма, эне атама эме кылам Кудай буйрса. Ошо биринчи эле максатым, ошо балдарымды 2 уулум бар. Шахзат менен Шавкат деген балдарым бар. Ушуларды путка тургузуш менин биринчи максатым ошол. Бардыгына салам айтам, ден соолукта болушсун, баары болушсун, бай болушсун. Ошо Аллахым жакшылык күндөрдө гана жолугушка Кудайым насип этсин. Айтканыңыз келсин. Биз да тилектешпиз. Чоң рахмат, апа. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, шүгүр. Иштериңиз жакшы. Рахмат, иштер жакшы. Өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштырып кетсеңиз. Бул жерде кандай кызмат аткарасыз? Мен ички кызматтын майору Шаршеева Наргиза Шешенбековна, мекеме башчысынын кадрлык жана тарбия иштери боюнча орун басарымын. Иштегениңизге канча жыл болуп калды?
Иштегениме 2004 жылдан бери эсепке салсак 20 жыл. Ал эсепке салынганда окуу жайда кошулат. Өзүм болсо ички иштер министрлигинин академиясынын 2009 жылы аяктагам. Жакшы. Ийгиликтүү аяктагам. Ушул жерде 20 жылдан бери, жалпы эсептегенде 20 жыл иштептирсиз. Анан мурунку абал менен азыркы абалдын айырмасы барбы? Бар. Өтө айырмаланат. Мындай айтканда, 2009 жылы мен келгенде биздин жазык аткаруу тутумунун мекемелери ошол кезде бир моралдык жактан, психологиялык жактан иште оор болчу. Бүгүнкү күндө өтө азыр өзүңүздөр билгендей мыйзамга өзгөрүүлөр кирип турат. Мыйзамдын өзгөрүү кирип турганда ошондон сырткары биздин өкмөтүбүз көп колдоо көрсөтөт кызматкерлерге, социалдык жагынан, мыйзам жагынан көп колдоо көрсөткөндөн азыр иштөөгө ыңгайлуу деп ойлойм. Шарттар жакшы болуп калды. Шарттар өтө ыңгайлуу, жакшы. Негизи сан айтылбайт, бирок мурунку 20 жыл мурдакы менен азыркынын сандарынын айырмасы болсо керек. Көп түшөбү мурункуга караганда же азыраак болуп калды, заман талабына жараша дейли. Заман талабына жараша бүгүнкү күндө айлык маяныңызды сурап атасыз э? Жок, адамдын санын. Адамдын санын Өскөн жокпу же түштүбү? Адамдын санын эме алганда, салыштырма алганда, анда бир тобу эле мурункуга караганда азайды. Бир тобу эле азайды. Себеби биз бүгүнкү күндө мен азыр мына өзүм ошо кадрлык жана тарбия бөлүм иштерин уюштуруу көзөмөлдөрүн иштерин жүргүзгөндө мен бүгүнкү күндө мына соттолгондор менен түзмө-түз тынымсыз иш алып барабыз. Буларды кайра бул биз тарапка кайра келбеш үчүн, кайра булар соттолуп кайра келбесин, кылмыш кылбасын деп биз ресоциалдаштыруу иштерин көп жүргүзөбүз. Бул ресоциалдаштыруу иштери бул биринчиден бизге буларга өздөрүнүн эмесин, иш кагаздарын, паспортуна көмөк көрсөтөбүз. Туугандары менен биргеликте иш алып барабыз. Туугандарын көп ошо маданий иш-чараларга да чакыртылат. Соттолгондордун ошо кандай бүгүнкү күндө ушул мекемеде жаза менен өтөп жаткандардын баардыгын сырттан туугандары дагы билишет, көрүп турушат, келип турушат. Болгон баардык эмени көмөктөшкөнгө жардам беребиз. Көмөктөшүүгө жардам беребиз. 20 жылдан бери бул тармакта иштеткенсиз, анан мындай өзүңүздүн жашооңузга дагы үй бүлөгө, тууган туушкандарга мындай убакыт бөлөсүзбү? Албетте. Албетте. Мен мындай ушул кызматкерлерди элестете берем, ушул мындай жумушта иштегендер баягы үй бүлөсүнө аз убакыт бөлүп калат, көпчүлүк учурунда бул жакта болуп калат деп. Андай деле бар. Себеби жумуш, мен айтпайм бүгүн жумуш өтө жеңил деп. Жумуштун өзүнүн дагы оорчулуктары бар. Психологиялык жактан, моралдык жактан бизде эле жумуш оор. Жумуштан биз эле чарчайбыз, үй бүлөбүз бар. Эми болгон өзүбүздүн болгон аракетибизди, болгон мен ушул ант бергенден кийин бүгүнкү күндө ошо ант берип биз жумушка келебиз, ант беребиз. Кызматка, элге кызмат кылабыз деп ант берип келебиз. Ошо күндө бүгүнкү күндө толук кандуу иш алып барганга, ушу жазык аткаруу кызматынын тарыхында калган жакшы бир кызматкер болууга бүгүнкү күндө ушуга багытка, ушундай жолго өзүмдү аракет кылам. Жакшы. Бул демек өзүңүздүн жакшы көргөн кесибиңиздин бири десек болот. Ооба. Ооба. Сүйүп келгенсиз. Ооба, сүйүп келгем. Ооба. Өзүңүздү ушул башка тармактан элестете аласызбы? Ушунча жыл иштегенден бери 20 жыл болду. 20 жылдан бери мен башка тармакка кетем деп ойлосом, мен 20 жыл иштебейт болчумун, потому что мен окуп жүргөн кезде эле өзүмдүн ошо окуучулук кезимде өзүмдүн ушундай бир чоң максатым бар болчу. Ошо формага өтө кызыкчумун. Тергөөчү болом деп өтө кызыкчумун. Анан ушул форма кийем, мен ушуну мекенге кызмат кылам, элиме кызмат кылам деп ушуга умтулуп, ушуну ишке ашыруу максатында ошо биздин ички иштер министрлигинин академиясын
айткандай, жогоруда айткандай ошо ийгиликтүү аяктап алгам. Анан ошол өзүмдүн кесип менен бүгүнкү күндө жумушумду, ишмердүүлүгүмдү алып баруудамын. Жакшы. Ушул дарыгерлерди, анан ушул жаза иштеринде өтөп жаткан ушул жакта кызматкерлер көпчү эл жүрөгү катып калган, булардын боору ооруйт деп мындай ушинтип ойлошот да. Канчалык чындыгы бар? Дарыгерлердинби? Дарыгерлердин, анан ушул милиция кызматкерлери ушул тармакта иштеген адамдардын. Мен ага эми билбейт экенмин, аны кандай эмне мен кошула албайт экенмин. Себеби эми мына биз соттолгон аялдар менен иштейбиз, жаза мөөнөтүндө өтүп келип жүрүшөт бул ушул күндөн бери. Буларды биз караганда эми ар биринин өзүнүн оор тагдыры менен келишет. Тагдырлары өтө оор. Ар кандай жагдайларга туш болушат. Бияка келгенде биз буларды моралдык жактан дагы, психологиялык жактан дагы жардам көрсөтөбүз. Баардыгыбыз комплекстүү, ар бир бөлүм комплекстүү баарыбыз иш алып барабыз. Жалгыз эле бир кызматкер иш алып барат деп айта албайм. Баарыбыз комплекстүү иш алып барабыз. Кандай ошол учурда соттолгон аялга кандай жардам көрсөтүү керек болсо, биз баарыбыз кеңешип, бир чечимге келип, ошону чечип бергенге аракет кылабыз. Эми закон бул закон. Биздин мыйзамыбыз бар, бирок кээ бир учурда мындай учурлар болот, адамдык факторго жараша мамиле кылыш керек болуп калат. Адамдык факторлорго жараша? Сиз эми кылмышына жараша деп айтып атасызбы? Кылмышына жараша деген эмес, эми бул жакта кээде бир мээримдүүлүк менен ырайым көрсөтөсүздөрбү, же бир бул жакта аркы жак эмне деп бөлүнөт эле? Бул ал жак бул обочолонгон аймак, мээрим аймактан балким жалпыга эртерээк которуу боюнча мындай ырайым көрсөткөн учурлар болобу, мындай өзүңүздөр мындай сүйлөшүп көрүп өз ара эле? Жок, ар бир соттолгондор менен биз өзү жеке иштерди жүргүзөбүз. Жеке иштерди жүргүзүү учурунда кандайдыр бир өздөрүнүн кандайдыр бир оорчулук учурунда түшүнүксүз абалда калып атканда, биз ошондо баардыгыбыз, ар бир бөлүм баарыбыз кошулуп, баарыбыз комплекстте соттолгондун бүгүнкү күндө ушу мекемеде бир оорчулук маселелери болуп калса, ошону чечүүгө аракет кылабыз. Түшүнүктүү. 20 жыл болуптур. Канча убакыт иштеген жатасыз? Дагы. Өзүңүз мындай ойлонуп жүрөсүз да? Эми бизде мыйзамда бар да. Мыйзамда ар биринин өзүнүн возрастное ограничение дегандай эле Жаш чектелиш керек бир убакытка чейин иштейсиз. Ошо өзү биздин ошо мыйзамдын мыйзам негизинде өзү ар бир кызматкерлердин өзүнүн ошо возрастное ограничение болот. Ошо возрастное ограниченияга чейин Кудайым буйрса, ошо Кудайым буйрса иштеп берем деп тилектешмин. Иштейм деген оюндорум бар. Бүгүнкү күндө ушу жазык аткаруу тутумунун кошкон салымым өтө чоң болот деп да тилектешмин. Койгон максаттарым дагы өтө көп, пландарым дагы көп. Ошолордун баардыгын акырындык менен ишке ашыруу максатында бүгүн ушу иштердин баардыгы ушул багытта алып барылып жатат. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Бул берүүсү да эл журт көрөт, анан кызматыңызды көрүп эл баалайт. Чындыгында биздин ушул мекенибиздеги жашоо болгон бир ушул инсандарды тарбиялоодо Кудай Таалам кырсык берген экен бул инсандарга дагычы. Ошол нерсени туура түшүндүрүп, туура алып барганга сиздердин салымыңыздар чоң. Чоң рахмат, сиздерге ийгилик каалайбыз. Сизге учурдан пайдаланып айта кетели, сизге бир эркин микрофон берели, элибизге бир каалоо тилегиңиз болсо айтып алсаңыз болот. Элибизге, эми жалпы кыргыз элибизге эмне айтарым, баарыбызга ошол биздин ошо Кыргызстаныбыз, өлкөбүз бар болсун, өлкөбүз өнүгө берсин, өсө берсин. Ошо Кыргызстаныбыздын, элибиздин аркасында биз өзүбүздүн кызматыбызды өтөп келатабыз. Ошо биздин бүгүнкү оор кызматыбызда бизди колдогон, биздин элибиз, өкмөтүбүз болгон күч аракетин бүгүнкү күндө өтө бул бизге билдирүү, бизге билинет, күч аракеттер бизге ошо каражаттар, ар тараптуу каражаттар бизге ушул күндө баары жардам берип келүүдө. Чоң таазим айтабыз.
элибизге дагы, өкмөтүбүзгө дагы, баарын элибизге да жерибизге тазим этебиз. Чоң рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат сизге да. Юбилейлик бакыт каалайбыз. Рахмат. Өмүрүңүзгө берекесин берсин. Рахмат. Мекенге кызмат кылам. Рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, биз кийинки кызматкерибиз менен маектешкен турабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшы? Жакшы. Кыскача өзүңүз тууралуу тааныштырып кетсеңиз. Ички кызматтын старшинасы Идрис кызы Айжан. Жаза аткаруу кызматында 5 жылдан бери кызмат өтөп келем. Аялдар абагында иштегениме 5 жыл болду. Улук режим жана көзөмөл бөлүмүнүн улук контролёру болуп иштейм. Бул тинтүү жакын десек болот, ушул жакты карайсыздарбы сиздер? Ооба. Негизи план боюнча анан мындай пландалбоо боюнча дагы ортодо бир тинтүү жүргүзөсүздөр, ошол тармакта көбүнчө. Ооба, пландалуу иш-чаралар өткөзүлөт жана пландалбаган иш-чаралар өткөзүлөт. Бул жерде иштегениңизге 5 жыл болуп калды, бирок 5 жылдан бери ушул тармактасыз. Ооба. Бул соттолгондордун арасында иштөө сиз үчүн мындай коркунуч деле жараткан жокпу башында? Ооба, чынын айтсам, башында кичине коркуу сезим болгон. Бирок андан кийин көнүп кеттим. Анткени өз кезиммен иштейм. Андан уже кыйынчылык деле туудурган жок. Көнүп иштеп кеттим. Ишке көнсөңүз дейсизби? Ооба. Бул жерде иштегенде, мисалы, тинтүү жүргүзгөн убакта көпчүлүк учурда ошо соттолгон арасында көп жүрөсүздөр, мисалы сиздер. Бир 5 жылдын ичинде кырсык катталган учур болдубу ошо соттолгондор менен отоңуздарда? 5 жыл ичинде баягы кандай айтсам, кырсык деп деле айтпайм, бирок ар кандай оор моменттер болгон. Кыйынчылык деп коелу. Ушундай кыйын моменттер болгон. Кайсысын эстей аласыз? Кырсык деп эстебей, жакшы моменттер эстесем болобу? Келиңиз. Жакшы моменттерден баягы кызыктуу окуялар көп болот негизи. Бир кызыктуу окуяны айтып кетсем, ошо мен өзүм катуу режимдин кадимкидей жана жеңилдетилген шартында иштейм. Ооба. Ал жерде ошо бир соттолгон бар эле. Бизде баягы мекемеде аялдар абагында ар кандай маданий, спорттук иш-чаралар өткөзүлүп турат да, байрамдарда. Ошол жерде бир аял өзүнүн ушу маданий иш-чара болчу. Ошол жерде баягы кандай мындай таланттар деп коет го, ачылбаган, билинбеген. Ошондой талант ачылып, аябай ырдап берген. Көрсө баягы камалгыча өзү тойлордо ырдап жүрчү экен. Андан кийин азырда ошо айтып атат, мөөнөтү бүтүп чыккандан кийин ошондой кесипти аркалайм, тойлордо ырдайм деп атат да. Мындан башка да толтура таланттуу аялдар бар. Ырдайт, бийлегендер деңиз. Ооба, бийлеген. Ырдагандар, поэзия окугандар бар болсо керек. Ооба, ыр жазган бир аял бар. Ыр жазып өзүнүн китепчесин чыгарыптыр бул отургучактачы, бул жака камалгыча. Андан кийин да ал да азыр айтып отурат, ошо бул жакта отурганда баягы ыр жазып барганда баягы китеп чыгарам деп атат да. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы. Бул жакта кандай кызмат аткарасыз? Анан өзүңүз жөнүндө бир кыскача тааныштырып кетсеңиз. Мен маалыматтык технологиялык жана байланыш тобунун кенже тескөөчүсүмүн. Ички кызматтын улук сержанты Жыргалбек кызы Нурай. Демек, мурда тинтүү кызматында иштегенсиз? Дал ошондой тинтүү кызматында 3 жыл эмгектендим. Анан үстүнө көтөрүлүп чыкканыма 3 айдын жүзү болду. Жалпы канча убакыт болду иштегениңизге? Жалпы 3 жыл болду, жалпысынан. Биз ушул жаңылык массалык маалымат каражаттарынан көрүп калабыз, ушул абаканаларга ушундай өзгөчө бир тамак алып киргенде ичине бир телефондорду катып, же болбосо ар кандай учурлар катталганын көрөбүз да. Анан ушундай да болобу, негизи болуп турабы? Ооба, болуп турат. Бир-эки мисал айта кетсем, ошо болгон нерсе да. Жанагы торттун ичине салып кирген учур болгон. Жолугушуу бөлүмүнүн кызматкери тыкка аткаргандыктан билинген да. Ошо торттун арасына эле коюп койгон, анан бычак менен биз кесебиз. Ошол маалда байкалган да. Анан дагы бир учур болгон, шыпыргы жана үй шыпырган эле шыпыр бар го, ошонун арасына да катып киргенге аракет кылышкан.
бул эми соттолгондордун бир туугандары тарабынан болгон да. Шыпырдын ичине эмне салган экен, эгер сыр болбосо? Уюлдук телефон. Тортко дагы? Дал ошондой. Мисалы уюлдук телефон колдонгон күндө эле бул жерде шарт түзүлгөнбү? Уюлдук телефонду кубатташ керек. Айтып жатпайм, жана айтып ар кандай ыкмалар менен деле жаза алышат. Өздөрү эле. Айымдар деле. Айымдар деле. Ооба. Жакшы. Адам колунан баардык нерсе келет да. Жакшы. Негизи атайын бар. Бизде кызматкерлер бар. Жолугушуу бөлүмүнүн инспекторлор бар. Атайын ата-энеси менен сүйлөштүргөнгө 15 миңта берилет. Ар бир соттолгонго бир айда бир мүмкүнчүлүк бар да. Ошол нерсе, ошол телефон чалуудан деле ата-энесинин, бир тууганын, бала чакасынын ден соолугун сурап турса болот. Жакшы. Менин көзүм бул жактагы өскөн гүлдөргө аябай бурулду. Аябай сонун эгилиптир. Көз киргенде эле аябай сонун кооз көрүнөт экен да. Буларды ким карайт? Буларды бизде жакшынакай айымдар бар. Ошо айымдар бар. Соттолгонбу, соттолгон эмес? Дал ошондой соттолгондор эле, ооба, бизге атайын айтат, ушундай өстүрөт элек, эгин алып келип бересиздерби, үрөнү алып келип бересиздерби дейт. Үрөнү алып келип беребиз. Бул эми ата мекен үчүн деле да. Ооба. Бул биз туруп турган жердин баары эле ата мекендики. Ошо кооз болсун, баягы булар да ушу гүлдү карап жок дегенде кичине болсо дагы өздөрүнө сүйүү, рахат алышсын, жаратылышка сүйүү болсун деген ойдо да баардыгы. Гүлдөн сырткары мындан башка кандай эгиндер эгишет? Бадыран, баклажан, ушундай капуста, бул жакта Мөмө жемиштерди өтөт. мөмө жемиштин баардыгы өсөт. Кулпунай. Кулпунай да өсөт, баардыгын өстүрүп, өздөрүнө кышкыга даярдап алышат да. Ал үчүн да атайын түзүлгөн шарттар бар, баардыгы бар. Ар бир эми отрядтарга өзүнчө эмелер да, участокторду бөлүп бергенбиз. Өздөрү каалаган нерсени өстүрүп, кышкыга даярданып алышат. Бул жерде азыр сиз видео байкоо көзөмөлүндө экенсиз. Сизден башка дагы ордуңузда болуш керек? Ооба, бизде 5 кызматкер барбыз. 5 кызматкер. 5 кызматкер. Анан кенче тескөөчтөн 4-өбүз. Биз 1 сутка иштеп, 3 күн бош болобуз. Бүгүн кызматтасыз? Бүгүн кызматтабыз. Сутка. Ооба. Жакшы. Негизи үй бүлөлүүсүз, жолдошуңуз бар. Ооба, мен үй бүлөлүүмүн. Жолдошум дагы ушул кызматта иштейт. Менин ата энем дагы ушул кызматтан кеткен пенсияга. Ошол себептен кенедей мен эле кыялданчумун. Мен дагы ушинтип форма кийип ата мекенге кызмат кылсам деп. Азыр болсо юридикалык жактан билимимди жогортулуп жатам. Болочокто генерал болоюн деген ойлорум бар. Айтканыңыз келсин. Көрүүчүлөргө айтып кал, амин. Тилегиңиз кабыл болсун. Чоң рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз. Үй бүлөлүк бакыт, эң башкысы тилеген ой максаттарыңызга жетиңиз. Анан бул жакта көпчүлүгү эле ушул кыялындагы мындай иштейм деген жумуштарына келген инсандар иштей алат экен бул жактачы. Эңсеген дейли. Чоң рахмат. Учурдан пайдаланып ата энеме ыраазычылык келтирмекмин. Ошо ата энемден бар үчүн, ата энем ушунча тарбия берген үчүн, ата энемдин эл караган бетин жер каратпайын деп кызматын кылып жүрөбүз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушунча даража жеткиргениңиздерге. Буюрса, сиздер сыймыктанган кыздардан болуп чыгам. Айтканыңыз келсин. Уже азыр деле сыймыктана турган абалдасыз. Сиз үчүн ата энеңиз эмес, кыргыз эли султанып сыймыктанып турат. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да чоң рахмат.